Саламатсыздарбы урматтуу биздин Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Бүгүн Баткен шаарында жакшы жаңылык. Баткен шаарында мына ушундай сиздер көрүп турган курулушу жүрүп жаткан объект бул Баткен шаарында Акунбаев атындагы медициналык академиянын курулушу башталуу алдында турат. Азыркы учурда бүгүнкү бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров келип катышуусу күтүлүүдө. Мына ушул сиздер көрүп турган сүрөттөгүдөй мына ушундай чоң бир здание Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы Баткен шаарында Четбулак кварталында курулуп башталмакчы. Баткен областына акыркы жылдары мамлекет тарабынан, президентибиз тарабынан өтө жакшы көңүл бурулуп атат. Көптөгөн имараттар салынып, көптөгөн жакшы иш-чаралар өтүп атат. Азыркы учурда биздин Баткенде медициналык академия курулуу алдында турат. Бул курулганы аябай биз үчүн жакшы деп ойлойм. Анткени биздин борбордон кыйла алыс болгонубузга байланыштуу биздин балдарыбыз борборго барып окушу кичине оорлук келтирет. Ошондуктан бизде өзүбүздө курулган аябай жакшы болуп атат. Биз өзүбүздө курулгандан кийин өзүбүздө иштеп калса, жакшы адистер керек да бизге. Серьезно, и потом вам, потом нашим планируем. Я вот этого дня еще больше увидел, что Баткене мы нужны. Очень сильно нужны. Вот это вот у нас будет поликлиническое здание. Здесь будет корпус, где мы будем проводить диагностику и лечение. Мы планировали 5 этажей, но здесь оказывается аэропорт. И за счет этого сказали только 3 этажа, а мы планировали 5 этажей. И вот если сейчас разрешение вы дадите, чтобы 5 этажей, они нам подпишут на 5 этажей, оказывается. Теперь смотрите. 5 этажей, 3 этажа это не помешает. Не помешает, а потому что здесь все вот так, рахмат. Здесь общежитие, это как раз наша ассоциация всех медицинских вузов. Являются они как председатель, они собирают деньги и строят здесь одно общежитие. И мэрия нам еще дает 30 соток, вот здесь неподалеку еще будет 100 мест. И, короче, 200 мест общежития будет у нас. Это здесь. Здесь спортивная площадка, вот она. А вот там, где вот сейчас эти стоят, вот это у нас будет дезинфекционный зал. Я сейчас вам дальше покажу. Там стоит это, все, чтобы вот так вот. Все, отлично. Вот этот здесь основной корпус. Вот здесь вот поликлиника, вот это вот улица Турмуза Торца, вот здесь заезд, здесь дезинфекционный зал, вот то общежитие, и здесь это. Если у нас будет студентов еще больше и больше и больше, тогда мы можем и распространиться и туда, куда я писала. Так что вот так вот. Еще раз хочу вам сказать спасибо за ваше внимание, для академии, здравоохранения. Спасибо большое. Будьте здоровы, главное. Будьте здоровы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу мекендештер, бүгүн Баткен элинин арасында дагы бир сүйүнүч күн болуп отурат. Анткени бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы бир рет Баткен жергесине келип, Баткен элинин ден соолугун чыңдоо максатында жана медициналык кадрларды даярдоо максатында кезектеги
курулуш объектиси капсула койгону келип отурат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Баткен жерине дагы бир жолу куш келипсиз. Анда сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, өнүгүзарлуу Баткен облусунун ардактуу жашоочулары, урматтуу медицина кызматкерлери, бата бергени келген кадырман аксакалдар. Бүгүн биз сиздер менен дагы бир маанилүү саамалыкка байланыштуу жүз көрүшүп отурабыз. Баткен жергесине келип, мекендештерим менен жакшы жөнөлгөн урматында жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз сиздер менен бирге Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу жана дарылоо комплексинин пайдалануун күтүп жатабыз. Бул борбор көп профилдүү дарыкты аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген кабинети, ультрадоуштук изилдөө, МРТ жана жүрөк текшерген аппараттары менен камсыз болмок. Ошону менен бирге 200 орунду конференц зал, 200 орунду студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу жана дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Долбоордун сметалык баасы 603 миллион 500 миң сом. Медициналык академиянын бюджетинин эсебинен каржыланмакчы. Комплекстин жатаканасынын курулушуна сыртты инвесторлор тарабынан 92 почти 93 миллион сом каралган жана андан сырткары 100 миллион сомдук акыркы үлгүдөгү аппараттар менен камсыздоо милдети турат. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын бардык жеринде ушундай комплекстерди куруу зарыл болуп турат. Облустарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртуу менен катар эле калкыбыздын саламаттыгына кам көрүшүбүз кажет. Кудай буюрса, ар бир облусубуздун борборунда ушундай студенттик шаарчалар курулат. Мына бүгүн ушундай максатты көздөп эң жаш облус катары Баткен облусунан баштап отурабыз. Баарынан мурда аталган комплекстин максаты келечекте жергиликтүү элдин ден соолугуна кам көрүү жана кесипкөй адистерди даярдоо болуп саналат. Мындай заманбап окуу жана дарылоо комплексинин курулушу Баткен жергесиндеги медицина кызматкерлеринин демине дем болуп берет деп ишенем. Ушул билим борборунан канат кагып, учуп чыккан ак халатчандар катарыбыздарды толуктап, күчүбүздөргө күч кошот деп үмүттөнөм. Келечекте бул комплекс Баткен жергесине кызмат кылып, ийгиликтин башатына айлансын. Билимге суусаган баткендик жаштарга билим уясы болуп берсин. Жергиликтүү тургундардын ден соолугуна эм болуп, эл керегине жарасын, түптөп жаткан окуу жана дарылоо комплексибиздин пайдалуу бекен болуп, келечеги кең болсун. Баткен жергесине тынчтык, өнүгүп өсүүнү каалаймын. Рахмат.
Bir kanatın akıl ve bir kanatın kamçı, başkan korunmuş. Benim sana kozduğunum bana. Önümde uzaylı. Bugün jakşılık günde geldim. Bu işlerim daim işe açtım. 5 prezidentin kadarı işledim ben. Bro, senin omurun uzun bolsun, rızkın palvan bolsun. Türk etip atkan yolumdan pay var. Yolum şükür olsun. Allah salam bir muzlumdan bir kampıdan duasına etken. Yorkunda yolun bolsun, kocağı kutur yolunda bolsun. Türk etip atkan işlerim daim hakikatlık memleket ortasın. Jakşılıkta bolsun balam. Vaktılı insan bol, eldi korgogon. Bu 5 yıldığımız, daha 10 yıldıkta daha prezident olur, biz bak balam. Sana çok rahmet. Daha bir eldi Aman İstanbul'da yine böyle var, ayıplar şimdi. Bak kendi özüne. Ne mümkün. Bayağı bir iki İzmir'in yollarda sizge bir konu bir kötü konuşacaksınız. Esinizde var mı? Bu Kırgızistan ekonomikası öte çok belli. O yüzden şimdi mümkünçülük olsa ben de atmosferi daha da başlatmak. Şimdi alacaklar güzel ama ne ikinci mesele adı tutuldu. Yüksek standartı vardı bu 400 milyar bütçetti. Hiç kaçan geçkenimiz sadece bizim tuşumuz götürgeliyor. Kırgızistan 400 milyar bütçetti. Alemi ben Samarkand'da ayrımda yaşayıyorum. Personelli pensiyelerimiz, yolda uçup telefon konuyor. O Recel'den beriyle 89. yılı Jogorku Kengeş'in sesiyasında o yerden bir kanal atlatır. Otobüs kanalını ötkörüş yönünde proyekt hizmet dokumentasyası var. Jogorku Kengeş'in toplumu menen al vakta son depo ötülü, son binde tavşırıp hazır proyekti taptaya. Oşonu men oşonda ona grafikte boyunca tüzüktünü vatarsızlar azdan bu çekilet kulakalası siz azdan hareketleri vatarsız. Buna grafikte oşonda Tacikistan ile Kırgızistan'ın ortasında diğer talaş sultalaş Samarkand'da görünümde toktur. Özümüzün teritoriyadan 3 kilometre 987 metre tünel bulup halkanı ve yel derecelerden berişke dayaracak. Ayemi o soğunda 2800 hektar canlı yer özleştirildi. Ayemi bu kança yaşlarda iş bulur. Şuna bir jardan verip koysam, bir sadır Vosta dayar, Bişkek'te Kırgız gibi rezonda dayar. O soğuk ben gerekli vakta kaç yazır cürüp, o soğuk proyektini, Jogorku Kengeş'in topluluğunu benim legendarını parlamenter cürüydü. O soğuk satsakta benim bolğan elem, o soğuk topluluğunu benim zor atlaydı. Şuna bir jardan verip koysanız, o soğuk önündeki yel, hiç vakta sizin tarih bolup kalan size duasını verip duruyor. Buna siz birinci prezidentlik'e koyan eklekelerinizde Batken'in stadyonunda özünüz açtınız. Ben Razak yolda mümkün tutamıyor. Sonra biz aksakalların altından bir dua vermeli. Aksakallar daima sizin siyasatınızda koldu. İntimakta, uluslar ortasında ve yerlerin ortasında intimakta biz daima bekep koldaşlar hareket. Oğlum işini, yolun kıdır yoldaşın kıdır yolun vakıtta Kırgız elige, Kırgız memleketine köp hizmet kıraylar. Amin. Sizler көрген бұл мемлекеттік медициналық академиясы 2 жыл içinde бүткөрүү мерчемделүүдө.